Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Айтамга аудио китеп каналыбызга кош келдиңиз. Каналыбызга катталып, пикир калтырууну эстен чыгарбаңыз. Анткени бул биз үчүн абдан маанилүү жана сиздер үчүн абдан эле оңой. Эмесе уктуруубузду баштайбыз. Аңгеме миң бир түн. Улам мезгил алмашкан сайын Бишкектин түндөрү башкача болот. Айрыкча күз мезгили келгенде көчөлөрдө шамал ышкырып, шаар жарыктары алыстан эле асмандагы жылдыздар сымал бүлбүлдөйт. Ошондой түндөрдүн биринде Айпери жумушу кеч бүтүп, түнкү мөөнөттөн чыгып келе жаткан болчу. Саат түнкү 12ден өтүп калган. Автобус токтобой кетип, ал үйүнө жөө кетүүгө аргасыз болду. Колунда эски сумкасы, кулагында кулакчын менен телефонго туташкан музыка. Бирок өзүн өзү алаксытып бараткан менен жүрөгү эмнегедир тынч эмес эле. Күтүлбөгөндөй артынан бир кара машина жай жүрүп келип токтоду. Терезеси акырын ачылып, ичинен орто жаштагы адам үн катты. Кечиресиз чоң кыз, сизге жардам керекпи? Айпери чочуп кетти. Жок, рахмат. Бирок машина анын ылдамдыгы менен кошо жайбаракат айдап келе жатты. Түн ичинде жалгыз жүрүү кооптуу, айрыкча кыз бала үчүн. Отуруп алыңыз, мен жеткирип эле коем. Айпери дароо макул болгон жок. Бирок көчө ээн, шамал күчөп, жаан дагы себелей баштаган. Акыры аргасыздан машинага отурду. Ичи жыпар жыттуу экен. Артында кымбат баалуу костюм илинип турат. Айдоочу өзүн Темирлан деп тааныштырды. Сиз студентсизби? Жок, мен тигүү цехинде иштейм. Мындай сулуу кыздын түнкүсүн иштегени өкүнүчтүү экен, деди баягы жигит рулду оң жака буруп жатып. Айпери үн чыккан жок. Үйүнө жеткенде Темирлан визиткасын сунду. Эгер жардам керек болсо, чалыңыз. Ошол түн ушун менен бүттү. Бирок мунун кызыгы ошондон кийин башталды. Эртеси Айперинин цехине чоң гүлдесте келди. Кечээки түн үчүн рахмат, деп жазылыптыр. Кыздар таң калышты. Вайбай, жигит окшойт эй. Айпери, жашооң өзгөрөт го, деп тамашалап жатышты кыздары. Айпери болсо тынчсыздана баштады. Себеби ал адамдын көз карашы кадимкидей эмес эле. Кандайдыр бир сыр жашыргандай сезилген. Ошондон кийин Темирлан күн сайын чала баштайт. Кафеге чакырды, кымбат белектерди жөнөттү. Акырында Айпери макул болду. Экөө шаардагы эң кымбат ресторандардын биринде олтурушту. Темирлан өтө маданияттуу, токтоо адам катары көрүндү. Бирок бир нерсе кызык эле. Ал өзү жөнүндө дээрлик эч нерсе айтчу эмес. Үй бүлөңүз барбы? Деп сурады Айпери бир маалда. Темирлан бир аз унчукпай калды дагы, айрым суроолорго жооп берүү кыйын, деп мыйыгынан күлүп койду. Ошол учурда анын телефону шыңгырады. Экранда аялым деген жазуу чыгып кетти. Айперинин өңү өзгөрө түштү. Демек, сиз үйлөнгөнсүзбү? Темирлан оор үшкүрдү. Ооба, бирок баары сен ойлогондой эмес. Мен сага айта турган көп сөз бар эле. Дегиче болбой, Айпери ордунан тура калып, сумкасын колуна алды дагы шарт бурулуп, ылдамдай басып сыртка чыкты. Ошондон кийин ал Темирланды көргүсү келген жок. Бирок арадан 3 күн өткөндөн кийин анын үйүнүн алдында баягы кара машина кайра келди. Бул жолу рулда Темирлан эмес, ак жоолук салынган аял отурган. Баягы аял жай түшүп келип, эшиктин сыртына чыга калган Айперинин жанына келди. Бул сен Айперисиңби? Ооба. Аялдын көзү кызарып, капалуу, ыйлап басылган сыяктанат. Мен Темирландын аялы болом.
Айпери эмне дээрин билбей калды. Бирок бул аял күтүлбөгөн сөздү айтты. Мен сага рахмат айтыш үчүн келдим. Эмнеге? Аял мукактанып барып ыйлап жиберди. Анан кайрадан көз жашын сүртүп сөзүн улады. Темирлан акыркы 4 жылдан бери жашагысы келбей калган. Дарыгерлер анын оор дарт менен ооруй тургандыгын аныкташкан. Акыркы убактарда эч ким менен сүйлөшкүсү дагы келчү эмес. Эч нерсеге көңүлү жок. Бирок ушу сени тапкандан бери кичине көңүлү көтөрүлүп, жакшы жагына өзгөрүп калды, деди. Айперинин жүрөгү опкоолчуй түштү. Анан бул аялдын сүйлөгөнүнө түшүнө бербей, эмне үчүн мага айтып жатты экен деген тумандаган ойдо болду. Анан тигил аял сөзүн улады. Кечээ операциясы болду. Азыр ал ооруканада. Анын эң акыркы каалоосу сени бир жолу көрүү. Айпери эмне кылаарын билбей туруп калды. Түн кайрадан шаарды каптап бараткан. Ал эми анын алдында миң бир түндөй бүтпөгөн сырдуу сүйүүнүн эшиги ачылып жаткандай болду.